Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Ош шаарына жакын эле жерде жайгашкан, баарыңыздар эле билген Төлөкөн айылында бардык шарты бар, ремонту сонун болгон ушул үй сатылат. Келип эле жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири мына бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү туугандар. Томдогудай условияларды кылып койгон. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Эң негизгиси баасы дагы өтө жакшы баа коюлуп атат. Видеонун аягына чейин чыдап көрүңүздөр. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кызыл китеби бар документи так. Караңыздар, ушундай бардык условияларды үй ээси кылып койгон. Келип эле жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири. Дареги, мен турган жер бул шаарга караган Төлөкөн айылынын аяк тарабында турам. Сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, шаарга караган Төлөкөн айылына кирип келе бересиздер. Суу башы, суу бою деп аталган Төлөкөн айылын билесиздер. Асфальт жол менен түз ичкериге жүрүп келе бересиздер. Туугандар, жолдор асфальт. Түз жүрүп келгениңиздерде могул жерде 3 ача жолду көрөсүздөр. Оңго бурулсаңыздар, ушул тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ушул жерден солго бурулуп 150 метр түз жүрсөңүздөр, жеткинчек лагери, анын жанында Төлөкөн айылынын 124 маршруткасынын акыркы аялдамасы жайгашкан. Ал тарапка бурулбай, могул жерден оңго бурулуп, өйдө тарапка 300 метр чыгып барыңыздар, маалымат берем. Ориентирди мына знака же болбосо трансформатор алсаңыздар болот. Ушул жерден сиздер ушул эле көчө менен жогору тарапка түз чыгып, ошо Горная Поляна тарапка барасыздар. Горная Полянанын ортосунда ФАП бар туугандар. ФАПтын жанындагы көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Үй ФАПка өтө жакын. Жери фактически 9 соток, кызыл китепте 6 соток деп жазылган. Эң негизгиси кызыл китеби бар документи так. Закон түрүндө өзүм жакшылап өткөрүп берем деди. Караңыздар, өтө сонун жер. Эң негизгиси бул жер деги эле Төлөкөн айылы билесиздер, толугу менен шаарга өткөрүлгөн. Жолдор асфальт, шаарга деле бир 20 минутта кеңири жетип каласыздар. Өтө сонун. Так, условияларына келе турган болсок, туугандар, бул жерде таза суу бар, свет бар. Бул үйдүн местный септиги дагы бар. Себеп дегенде үйдүн ичинде унитаз, стиралка, душ бардыгы бар экен. Томдогудай условияларды кылып койгон. Жана көргөзүп бердим. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган уруктарыңыздарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип коюңуздар. Балким ушундай арзан бага коюлган сатылуучу даяр үй издеп жүргөндөр. Так, туугандар, могул жакта көчө, могул жер воротасы, воротаны ачып, үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Жакшы, 9 соток экен, караңыздар. Кеңири. Үйдүн төрт тарабы тең ушундай темир тосмол менен тосулган. Төрт тарабында тең коңшулары жашайт. Анан могул 200 метр жогору тарапка жүрсөңүздөр, дачанын центри болуп калат. Ошол жерде ФАП деле бар экен. Кийин келип көрүп кетесиздер. Могул жакта кошумча курулушу. Так, могул жакта болсо сыртка жатканасы. Алды короосу пустой туугандар, сөздүн ачыгычы. Эми кийин каалагандай көчө тегип, каалагандай курулуш кылып, чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша ишти кыла бересиздер. Эң негизгиси могул жакта даяр 5 бөлмөлүү үйү турат. 5 бөлмөлүү үйдүн ичине дагы кирдим. Бронированный эшикти ачып кирип келе бересиздер. Могул жакта конок бөлмөсү, бул жак болсо родительский, могул жак болсо чоң санузеле. Анан жогору тарапта 2 бөлмөсү жайгашкан. Бирөөсү кухня, бирөөсү детский, анан могул жагы сыркы тапчан туугандар. Караңыздар. Коридору, мына ушундай прихожкалары да кеңири. Каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Анан бул чоң үйдү кантип жылытам деп турган болсоңуздар, азырынча печкасы жок экен туугандар. Бирок үйдүн артында место бар. Ошол тарапка умный печка, топканы орнотуп туруп, паровой отоплениянын батарейкаларын коридорго, мына бүт бардык бөлмөлөргө киргизип алсаңыздар болот туугандар. Үйдүн ичи таза болот. Сырт тараптан от жагып, үйдү кеңири жылыта бересиздер. Эми вариант катары айтып койдум. Жүрүңүздөр, мына кухня тараптан баштай берейин. Биринчи бөлмөсү. Анан үйдө эмнени көрүп аткан болсоңуздар, көпчүлүгү эле сиздерге калтырылат экен. Анча-мынча бир керектүү буюмдарды эле алып кетет, калган баарын таштайт экен туугандар. Жакшы да, келип эле Кудай буйрса жашай бересиздер. Мына вытяжка, холодильник, газ бардыгы бар. Дубалдары жидкий обой. Эч жер эч нерсе болгон эмес. Ремонтуна келе турган болсок, бардыгы таптаза бойдон турат. Ылдый тарабы ламинат туугандар. Жылуу дагы экен. Анан туугандар, эң негизгиси үйүбүз күнгөй тарапта жайгашкан. Кийин келип көрүп кетесиздер. Эртең мененден баштап кечке чейин Кудай буйрса күн үйгө тиип жылуу болуп турат. Азыр деле саат бир 4-4:30 болуп калды, күн тиип турган учуру. Ушундай. Туугандар. Так, кухняны көргөздүм ба?
Эми бул жагы детский экен, мына кроваттан эле байкасаңыздар болот. Балдардын уктоочу бөлмөсү. Анан мына ушул жакта чай ичип отурсаңыздар деле болот, жайындасы. Күн ушул жерге тийип, аяктерди ачып койсоңуздар, шамал жөгүп турат, кыскасы өтө сонун. Мага жакты. Так, эми санузелин көргөзөйүн. Мына туугандар, стиралка мына бардыгы бар, домдогудай условияларды кылып койгон. Анын сыртында местный септик бар, бардыгы туташтырылган. Ушундай, сонун. Так, бул жактан чыгабыз. Бул жакта эки бөлмөсү калды. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, уруктарга, группаларга ушул видеонун ссылкасын жиберип коюңуздар. Ушундай арзан бага койгон үй издеп жүргөндөр. Баасы действительно өтө жакшы бага коюлуп атат. Видеонун аягына чейин чыдап көрүңүздөр. Бул спальня туугандар. Караңыздар. Эми туугандар, үйдүн баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар? Туугандар, $47,000 бааланды. Анан кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Чалып сорлашасыздар, түшүрүп берет.